Кечки саат так 5 Ош шаарында биз видео тартууну улантуудабыз. Азыр мына жаңы ачылган Ош унаа базарын көрүп атасыздар. Бүгүн 13 июль 2025 жыл. Күн аябай ысып атат. Ошого бир аз сынуу жасап, тарткан аппараттарыбыз деле кызып, таштап кетип атат да. Таштап, анан кийин муздатып буларды, анан кийин тартканга туура келип атат. Өзүбүз салкындаганча дегендей. Анан кийин урматтуу көрүүчүлөр, администрация жак унаа базарында менден дагы сурандып, ушу көрүүчүлөрүңүздөргө бир аз маалымат бере кетсеңиздер деп айтып койду эле. Ушу тазалык боюнча мындай ушундай мобилдик урналар деп коебузбу, ошо таштандыларга ушундайлар коюлуп атыптыр унаанын базардын ичинечи. Анан ушундай урналарга таштап таштандыларды, анан баягы көрүнгөн жерге эле таштай бербесин, ушундай бир оз маалымат бере кетсеңиздер деп суранып калды. Өз тазалыкты сактаган өзү аябай жакшы. Караңыздар, базар кескин түрдө өзгөргөн. Аябай жакшы тарапка. Бардык жери асфальтталып, навестин астылары мындай бетондолуп, ушундай болду дегендей. Бир нече видео тарттык. Буга чейинки да YouTube баракчабызга кирип дагы көрүп алсаңыздар болот. Hyundai Porter унааларын дагы кеңири тарттык. Бул жерде Toyota Camry'ни көрсөтөйүн эми. Мына маалымат кагазында баасы жазылып турат. Ошого көрсөтө беребиз. 70-кузов 2000 жылы жазылып аптыр. 14,5 миң доллар экен. Шу Toyota Camry. Так, анан бул жакта Sorento, бул да жазылган бекен. Бунун баасы жазылып аптыр. Матиз деп да комментарийди азыр окуп аттым, тыныгуу жасап атканда. Чындыгында матиздер аралаш түрдө турат. Ошого бардыгыңыздар туура түшүнмөй кабыл алыңыздар. Биз болгондой кылып эле тарта беребиз. Аралаш болсо аралаш дегендей турса. Бул жерде Kia Morning 750 миң сом, родная краска дейт. Көрүнүшү да жакшы, 16 дюймдук дискалар Morning'де. Салон эко кожа, монитор, старт-стоп, бир аймактуу климат, круиз контроль, руль кара кожада, айдоочуда чыканак тирегичи бар. Алдыңкы отуруштардын жылуутуусу бар жана рулдун жылуутуусу бар. Көрүнүшү жакшы. Morning'де. Так. Берели. Бул жакта Hyundai Avante 6 2018 12 миң доллар Avante. Бензин болуш керек. Булар чекеден көрсөтөйүн десем, баалары жазылган эмес. Ошо бизге эң негизги кызык маалымат бул баасы болот. Hyundai Palisade 2021, кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, турбо дизель, 23,5 миң доллар. Hyundai Palisade. Hyundai Sonata New Rise, бензин 2017. Так. 12 миң доллар. Правильно görünüşü. Анан Kia Sorento. Подножкалары бар. 360 градус камера. Так, бул жакта опциялары 2020 видео регистраторы 23 миң доллар. Алдынан санарлар 3 миң доллар. Трексы 12 деп атасыңарбы? Жаңы алып келинген 2019 1.6 бензинби? 1.4 башка машина. 1.4 турбина бензин да?
Комплектация карылалы, добуш менен башкаруу бар, круиз контроль, алдыңкы отуруштардын жылытуусу бар, автофар, электро күзгүлөр. Премьер комплектация экен. Да, бул жерде BMW турат. BMW 5-серия. 2017 Twin Turbo, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Так, машина ачыкпы? Ачыкпы? $32,000. Көрсөтүп коеюн салондо. Вообще сонун мындай аябай сапаттуу жасалган. Бул жакта да Камрин баасы жазылып турат, 32 жок, бул 32 эмес, $23,000. Так, 55-23 миң бе? Же, неге мынча кымбат? Билбедим, бирок кореец болсо деле $23,000. Карап көрүңүздөр эми. Биз эми болгондо алып көрсөтөрбүз, гибрид. Так. Avanta 6 2017 $12,500. Ушундай мыналар турат. Бул спортечный комплектациясы вообще сонун экен. Бирок маалымат кагазы да жок. Базарга эмнеге алып келишти, же сатылып кетти экен. Так, бул жакта мурда деле билесиздер, көбүнчөсү мала литрашкалар турчу эле. Так, бул дагы Велостар дейт го. Ушундай Велостар. 2018-19 1.4 турбина $11,500 ушул. Арка тарабына көрсөтүп койбойму? Бул бая купе окшойт. Купе экен да. Ушундай Велостар. Матис, Портер, Спринтер турган катары мынакей көрүп атасыздар. Бул жакта ошол курулуш иштери жүрүүдө. Ушундай абал азыр. Бул дагы 2 күн мурда бул жер асфальтталды эле. Азыр асфальтталып калды. Айтмакчы, азыр унаа базары да төлөмү жок, акысыз. Ушул унаалардын бардыгы турууда. Расмий ачылганга чейин мэр келип айтты, кызматкерлер мэр келип ачыкканга чейин ушундай акысыз болот деп. Эми ал качан ачылышы болот турган анык айта албаймын. 5 күндөн кийин болобу, 3 күндөн кийин болобу, 1 жумадан кийин болобу, ошол убакытка чейин акысыз болот. Бул жерде Santa Fe'ни да көрсөтөлү, баасы жазылып турат. 2018, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Дизель, коробка автомат, $15,800. Так, Sonata New Rise. Шундай көрсөтүп болду. $1,000. Заводской газ. Так, мала литрашкалар мынакей. Honda Fit 2005 1.5 $8,500 же $750,000 сом. Жаба бамперлер, обвестер, Twinks дискалары шулар турат. Так. Бары жазылып атыр бул.
Бул Спаркта бир аймактуу климат, жол ченичинде жүрүү, система предотвращения, круиз контроль, автофар, автостоп. Жакшы, комплектация жакшы экен. $7,500 $2016. X-More'da болуш керек эле, 2016'da адашпасам. Так. Бул жакта дагы бир Spark 2 рестайлинг 2020. $8,500. Булда дагы ачкычсыз кирүү, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу, премьер окшойт, комплектация GLT экен. Так. Премьер экен буга. Ушундай. Да, бир Spark. Бунда монитору жок. LT экен. Бул $8,500. 2022 жылы жакшы экен да. 2022. Так, daha жүрө берсек. Kia K5 2018 заводской газ $11,200. Так, комплектация. Айдоочунун отурушунда жылытуу жана желдетүү бар 3 позицияда. Монитору жок. Азыр ачык эле экен. Электро жылдыргычы бар экен. Бар экен. Жакшы. Бар экен. Kia Morning'ди сурап көрөлү. Morning канчада отасыңар? $8,500 кеми бар. 2019. LED оптикаларда. Шунда 16 жүйүндүк дискалар. Шундай көрүнүштө. Так, Kia Carnival'ды сурабайлыбы? Баасын 2020 октябрь. Так, баасы канча болду экен? Carnival'дын баасын канча деп атасыңар? $24,000 экен. Так, салонун бир көрсөтүп коеюн. Адаптивдүү круиз контроль бар. Паузага басып туруп, мына ушул опцияларда көрүп алсаңыздар болот. Электроручник. Мындай дагы сомонбап функциялары бар. Бул жакта Kia K5 2020 кыймылдатыш көлөмү 2 куб, бул бензин экен. Баасы $19,000. Салон ачык түстөгү мындай сары кожа оформление болгон. Көрсөтүп берели. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен бул видеобузда жыйынтыктайбыз. Машина Кейжик каналына жарнама берем деген биздин көрүүчүлөргө байланыш жана WhatsApp номерибизди айта кетели. 701 118 118. Бир гана унаалар менен токтолбойбуз. Башка кыймылдуу, кыймылсыз мүлктөрүңүздөр, кызмат телөөлөрдү аткарсаңыздар, жасасаңыздар, аларды ажыратып белгени даярбыз. Кызматыбыздан пайдаланыңыздар. Ар бир видеобузду көрүп атканда лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Азыр кийинкиде мынакей могу жерде атайын. Ушу жерде токтодум. Матиз унааларын ушу жерде көбүрөөк экен, тартып көрсөтө кетейин. Өзүнчө бөлөк видео болуп чыгат. YouTube баракчага кирип, видеодон пункту басып, ошондой видеобузду көрүп алыңыздар.